Мен сиздер менен чогуу ушул башталыш китебинин 2-бөлүмүнөн окуп берем. Сиздер эгерде китептериңиздер болсо, мүмкүн чогуу окуп, мына ошондон окуп жаткан мезгилде маани берип карасаңыздар, анда биз 2-бөлүмдөн башталыш китебинен ушунчалык эбегейсиз чоң байлыктарды ала алабыз. 2-бөлүм 1-аяттан ылдый. Башталыш. Асман менен жер жана алардын баардык кошундары ушундайча жаратылып бүткөн. Ошентип 7-күнгө болгондо Кудай өзүнүн иштерин бүтүрдү. Өзүнүн баардык иштерин бүтүрүп, 7-күнү эс алды. Анан Кудай 7-күнгө батасын берип, аны ыйыктады. Анткени Кудай өзү жараткан жана жасаган баардык иштерин бүтүрүп, ошол күнү эс алды. Асман менен жердин жаратылуусу мындай болгон. Кудай Теңир асман менен жерди жаратып жатканда, жерде эч кандай бадал жок эле. Эч кандай чөбүс элек болчу, анткени Кудай Теңир жер бетине жамгыр жаадырган эмес, жерди иштете турган адам да жок эле. Бирок жерден буу көтөрүлүп, бүт жер бетин сугарып турган. Анан Кудай Теңир топурактан адам жаратып, анын жүзүнө өмүр демин үйлөдү, ошондо ал тирүү жан болуп калды. Кудай Теңир чыгыштагы Эйденге бак отургузуп, ал жерге өзү жараткан адамды жайгаштырды. Андан кийин Кудай Теңир топурактан көрүнүшү жакшы, жегенге жарактуу ар кандай мөмөлүү дарактарды өстүрүп чыгарды. Бактын ортосуна өмүр дарагын жана жакшылык менен жамандыкты таанытып билдире турган дарак өстүрүп чыгарды. Эйденден бакты сугара турган дарыя агып чыкты. Ал ошол жерден 4 дарыяга бөлүндү. Биринин аты Пишон, ал алтын чыккан бүт Хабила жерин айланып агат. Ал жердин алтыны да жакшы. Ал жерде жыпар жыттуу чайыр жана агат ташы бар. Экинчи дарыянын аты Гихон, ал бүткүл Куш жерин айланып агат. Үчүнчү дарыянын аты Хиддекел, ал Ашурдун алдынан агып өтөт. 4-чү дарыя Ефрат. Эйден багын иштесин жана сактасын деп Кудай Теңир адамды ошол бакка жайгаштырды. Анан Кудай Теңир адамга мындай деп осуят кылды. Бактагы ар кандай дарактын жемишинен жесең болот, бирок жакшылык менен жамандыкты таанытып билдире турган дарактын жемишинен жебе. Анткени андан даам таткан күнү өлүп каласың. Анан Кудай Теңир мындай деди. Адамга жалгыз болуу жакшы эмес, ага ылайык жардамчыны жараталы. Кудай Теңир топурактан талаа жаныбарларын, асман канаттууларын жаратып, аларды кандай атай тургандыгын көрүү үчүн адамга алып келди. Ар кандай тирүү жанга ал кандай ат койсо, анын аты ошондой болду. Адам баардык малдарга, асман канаттууларына, талаа жаныбарларына ат койду, бирок ага ылайык жардамчы табылбады. Ошондо Кудай Теңир адамды катуу уктатып салды. Ал уктап жатканда анын бир кабыргасын алып, ордун эт менен жаап койду. Ошентип Кудай Теңир адамдан алынган кабыргадан аял жаратып, аны адамга алып келди. Ошондо адам мындай деди. Бул менин сөөгүмдөн чыккан сөөк, этимден чыккан эт. Ал аял деп аталат, анткени эркектен алынды. Ошондуктан адам ата-энесин таштап, аялы менен биригет. Ошентип экөө бир дене болот. Адам менен аялы экөө тең жылаңач эле, бирок уялышчу эмес. Бир туугандар, биз өткөнкү окуган башталыш 1-бөлүмүнөн Ильяс бир тууганыбыз аябагандай жакшы ошол жерде ойлор менен бөлүшкөн. Андагы ушунчалык бир жаратуудагы абдан чоң бир Кудайдын колдорун биз көргөнбүз. Бул Кудай жаратып жаткандагы ар бир иреттүүлүктү, ошондой эле андагы баардык тыгыз байланышты көргөнбүз. Кудай жараткан нерсенин баардыгы ушунчалык жакшы экенин биз билебиз. Бул сөздөрдө кайсы бир адамдын ою менен жазылган бир калып же болбосо бир адамдын оюнан чыгарылган фантастикалык ой жүгүртүүндөр жок. Чындап эле Кудай ушул жаратууда өзгөчө ал жерди ушунчалык чоң батага ээ кылган. Биз билебиз 1-бөлүмдө Кудай асман менен жерди жөн эле бир маалда эле дароо жаралсын, чөп дагы, тал дагы, өсүмдүктөр дагы, талаа жаныбарлары дагы, айбанаттар, суу жандыктары бүт бардыгы жаралсын дегенде дароо жаралып калган жок. Кудай бизге иреттүүлүктүн ошондой жолун көргөзүш үчүн Кудай 6 күн бою эмгек кылган. Анан биз баса белгилей турган нерсе, бүгүнкү күндө көптөгөн окумуштуулар изилдеп чыгышат. Атайын Библияны, Кудай тууралуу теология илимдеринин докторлору, профессорлор, алар ошол Кудай жаратып жатканда бүгүнкү күндөгү биз эсептеген 24 саат ошол күндөгү биз билген азыркы биз жашап жаткан коомдогу календарлык күндөрдөн айырмаланып турган. Биз билебиз ошол мезгилде Кудай 1-күн өттү дейт.
Анан экинчи күн өттү, аны жаратып бүткөндөн кийин ал эң жакшы экенин көрдү дейт. Кудай жараткан нерсенин баардыгы толуктукта болчу. Бул жараткан күндөр мүмкүн бүгүнкү күндөгү баардык адамдардын ушул ою боюнча 24 саат элестетиши мүмкүн. Туура, Кудай ал секундта адамды дагы, жаныбарларды дагы баардыгын бир эле мезгилде жаратып кое алмак. Бирок Кудай ошол нерсенин ар бирине маани берип, ичке сырларына чейин терең маани бергендиктен бул ошол күндөр Кудай үчүн талап кылынган. Кудай ар бир нерсеге көңүл бөлүү менен, ынталуулук менен жана кемеңгерлик менен Кудай ушуну жараткан экен. Эми биз экинчи бөлүмдөн кыскача эмнелерди ала алабыз. Экинчи бөлүмдө ошол эле жаратылган көрүнүштү Кудай кандай жараткандыгын экинчи бөлүмдө бир аз тактап же болбосо тереңирээк айтып кетет. Мисалы үчүн 26 бөлүмдө 21 бөлүм 26 аятта анан Кудай мындай деди: биздин бейнебиз боюнча өзүбүзгө окшоштуруп адам жараталы. Алар деңиздеги балыктарга, асмандагы канаттууларга, малдарга, жер үстүндө сойлоп жүрүүчү жаныбарларга, бүт жер үстүндө бийлик кылышсын. Ушул жерде Кудайдын адамды жараткандагы экинчи бөлүмдөгү сөздөрдү кайталаган эмес. Анткени экинчи бөлүмдө Кудайды топурактан жараткандыгы бир аз тереңирээк ошол жерде баса белгиленет. Эми биз карай турган нерсе, өзгөчө болгон нерсе, бул Эйден багы болуп эсептелинет. Эйден багын бүгүнкү күндө сиздер кандай деп ойлойсуздар? Ал кайсы бир бейиш багы деп аталат, ар кандай ойлор менен айтсак болот. Бейиш багы мүмкүн жөн эле бак же кооздук, адам убактылуу эс ала турган ошондой бир жай десек болот. Биз билебиз, Эйден багы бүгүнкү күндө ошол көптөгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча ал Ирак, Иран тараптагы ошол мамлекеттердин ошол территориясында же болбосо ошол жакка жакыныраак жайгашкан деген ойлор бар. Бирок бүгүнкү күндө ошол маалымат так эмес. Анткени Кудайдын жерди жараткандагысы, кайсыл мезгилде, кайсыл учурда жараткандыгы Библияда айтылган эмес. Биз Библиянын ошол айтылган ойлорунан четке чыга албайбыз, өзүбүздүн оюбузду кошо албайбыз. Анткени биз бир нерсени билебиз: Кудай аламды жаратып бүткөндөн соң ошонун баардыгын жакшы деп анан батасын берген. Демек, Кудай жараткан нерсеге толуктукка биз Кудайдан улуураак же бир акылдуу болуп кетип бир нерсени кошуп, же андан бир нерсени алып койбош керек. Кудай баардыгын жеткилеңдүү кылып жараткан. Эден багы чындап эле ошо жерде жаралган баг эле. Мына ошол багта адамдын жыргалчылыгы үчүн ушунчалык кооздукта жаратылган, жан жаратылыштын, жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн, жемиштердин бүт курчоосунда ошондой бир кооздолгон жай десек болот, же башпаанек десек болот. Биз билебиз, адам кийин ошол жерде жайгаштырылган. Адам дароо эле даярданбай туруп, же болбосо дүйнөнүн жаралышында жерди, асманды жаратпай туруп, Кудай асманды жаратып койгон, адамды жаратып койгон эмес. Тескерисинче, ошол адамга жагыш үчүн, адамга мамилени бекем түзүш үчүн баардыгын иреттүүлүккө келтирип, анан адамды алып келди. Ошондо адамга ошол жаратылган нерсенин баардыгы жаккан эле. Элестетиңиздер, бүгүнкү күндө күтүлбөгөн коноктор болот үйдө. Анан ошол конокторго даярданбай туруп, чачык үйдө, балдар ушунчалык чачкан, жерде бир ар кандай оюнчуктардын түрү, ушундай бир ар жерде ар нерсе жатат. Бир көзгө кирген адамга ал бир ыңгайсыздык тугулат. Ошондой эле келе турган конокко алдына аны билип туруп, ошого жараша камын көрөт эмеспи? Дасторконду даярдайт. Анан келген конок дагы ошол төрдөн орунду калат дагы. Анан жагымдуу бир ошол жердеги бир аба ырайга же атмосферага ушундай ээ боло алат десек болот. Ошентип дагы биз маани бере турган өзгөчө нерсе бул биринчи бөлүмдө, башталыш китебинде бир гана Кудай деп гана ушул жерде сөз кылынган. Мисалы үчүн ал 26 аятта дагы кайталайбыз: анан Кудай мындай деди. Кудай. Ал эми экинчи бөлүмдө ал жерде Кудай Теңир деген ошондой бир сөздү окуп жатабыз. Кудай деген сөзгө дагы бир Теңир деген бир эпитеттик, же болбосо ошондой бир наамдык дейли, же бир титул дейлиби, адамга ыйгарылат эмеспи? Кайсы бир ал Баатыр Манас деген сыяктуу, же Семетей Баатыр деген сыяктуу ошонун бир эпитеттик кошумча ат ыйгарылат. Ошол сыяктуу эле бул жерде Кудай
теңир деген сөз уланып жатат. Бул англис тилинде лорд, ал эми орус тилинде господь, еврей тилинде бул Игоа же Адонай деген сөздөр менен ошондой кошумчаланат. Эми биз ушул Кудайдын атынан эмнени ала алабыз? Кудай жөн эле ушул атты кошуп койдубу же автордун ушул жердеги ою беле? Албетте башкы 5 китепти башталыштан баштап мыйзамдык айтуулуу китебине чейин Муса баяндап жазган. Анткени Мусанын өткөндө бир тууганыбыз бөлүшкөндөй, Мусанын ошого илими жеткен, ал жазганга сабаттуу болгон болчу. Ушул башталыш китебинде ар бир нерсеге Кудайдын рухунун жетеги менен, иреттүүлүк менен бизге калтырган. Эгерде адам өзү ушул нерсени жазганда ал жаза алмак эмес. Мүмкүн ушул жерде ушунчалык каталар көп болмок жана бул так маалымат эмес болот эле. Бүгүнкү биздин кыргыз элибизде, Кыргызстанда теңир деген сөз бул өбүн учурабайт же болбосо бир сырттан келген сөз эмес. Бир мезгилдерде, бир канча 100 жылдыктарда кыргыз эл колдонуп келген бир Кудайга ошондой бир табынып келген же эгедир катары, эгеси катары, жаратылган нерсенин үстүнөн бийлик кылуучу катары ошондой кабыл алышкан. Ооба, эгерде еврей өзүнүн ошол контекстине же болбосо алардын изилдөөсүнө караганда, еврейде 4 тамгадан турган Кудайдын аты бар. Бүгүнкү күндө ошол Кудайдын атын Адонай деп аташкан. Бул деген жеткилеңдик деген сөз түшүндүрөт. Ал эми Игоа деген бар болуп туручу же орус тилинде суши деп аталат экен. Бул деген бар болуп туручу, бар болуп турган жана бар болуп турат деп дагы ошондой чечмеленет. Эми биз ушул Кудайдын аты дагы бизге өзгөчө маанини берет. Анткени Кудай теңир дегенде бул жерде бир Кудай анан теңир. Бул эки сөздөн турган нерсени же болбосо экөө бир жазылган эмес. Эки сөздөн бир эле Кудайды түшүндүрөт, ошол эле Кудайдын бийиктикте экендигин, көзөмөлчү экендигин, жаратылган нерсенин баардыгынан бийлиги бар экендигин жана толуктуктун Кудайы бар экендигин түшүндүргөн ушундай сөз болуп эсептелинет. Анан да биз ала турган нерсе бул өзгөчө адам менен Кудайдын ортосундагы байланыш болуп эсептелинет. Адам менен Кудайдын ортосундагы байланыш эмнеден биз түшүнөбүз? Билесиздерби туугандар? 8-аятта Кудай теңир чыгыштагы эйденге баг отургузуп ал жерге өзү жараткан адамды жайгаштырды. Андан кийин Кудай теңир топурактан көрүнүшү жакшы, жегенге жарактуу ар кандай мөмөлүү дарактарды өстүрүп чыгарды. Бактын ортосуна өмүр дарагын жана жакшылык менен жамандыкты таанытып билдире турган дарак өстүрүп чыгарды дейт. Демек Кудай ошол бакка бүт бардыгын даярдап, ушунчалык бир кооздукта дейли, бир сонун бүгүнкү күндө жыргалчылык ошондой даяр жашоого адамды келип отургузду. Анан биз билебиз, 5-аятта жерде эч кандай бадал жок эле, эч кандай чөбүселик болчу. Анткени Кудай теңир жер бетине жамгыр жадырган эмес, жерди иштете турган адам жок эле дейт да. Биз ойлойт экенбиз бүгүнкү күндө качан күнөөгө баткандан кийин биз ушундай түйшүктүн түйшүгүнө баттык дагы жумуш, ошондой жумуш менен убактылуу дененин камын көрүп калдык деп. Жок, кандай эмес. Кудай ошол адамга бардыгын даярдап берген, бирок ошол нерсени иштетип, ошол нерсенин баркын билиш үчүн жана ошол нерсе аркылуу жаратылган нерседен ырахат алуу үчүн Кудай адамга ошондой бир бийлик берген экен. Албетте бул ушунчалык чоң кандай бир милдет же болбосо ушунчалык бир Кудайдын иши, Кудай адамга ишеним менен ошондой тапшырып жатат. Башка айтканда, Кудай бардыгын эле өзүнө алып алган жок. Кудай өзүндөгү нерсени ал бирөө менен бөлүшүп жатат. Андан кийин биз маани бере турган нерсе бул өмүр дарагы жана жакшылык менен жамандыкты билдирүүчү дарактар же болбосо жемиштерди айтсак болот. Эки дарактын кандай экендиги же болбосо ал көлөмү кандай, анын жемиш алма болгонбу, өрүк болгонбу, алча болгонбу, ал айтылган эмес. Болгону жемиш деп аталган. Мүмкүн көрүнүшү экөөнүнкү эки дарактын тең жемиши аябагандай жакшы болсо керек, бирок алардын жегенден кийинки жыйынтыгы бир башкача таасирди калтырган, бирок көрүнүшү аябагандай экөөнүкү тең жагымдуу болуп эсептелинген. Эми эмне үчүн Кудай өмүр дарагын аларга жаратып койду? Дароо эле аларга бир 1000 жылдыкты же болбосо узагыраак жашоого боло турган ал өмүрдү берген жок беле?
Албетте бул тууралуу көптөгөн ушул бир ой менен жыйынтыктоо мүмкүн эмес, анткени биз ушул экинчи бөлүмдө 2 же 3 сөз менен айтып түшүндүрө албайбыз. Бирок биз бир нерсени билебиз, ошол жараткан нерсеге эрк берип, ошол эрки менен Кудайды таанып билиш үчүн Кудай ошол эки нерсени жараткан, кайсынысын тандоо ал адамдын өзүнүн эркинде болгон. Биз билебиз, жыйынтыгы ушунчалык кайгылуу болуп бүткөн. Тескерисинче ал өмүр дарагын тандап алганга чейин, эгерде Кудайга тил алчак болуп жок деп ошол шайтандын азгырыгына каршы тура алганда, анда ал өмүр дарагына же болбосо ошондой берекеге ээ боло алмак. Анан да биз акыркы кыскача ала турган нерсе бул үй бүлө маселесине тиешелүү болгон, же болбосо үй бүлө куруудагы орчундуу татаал ойду айтат. Биз бул жерден байкайбыз 24-аятта, ошондуктан адам ата энесин таштап аялы менен биригет, ошентип экөө бир дене болот. Билесиздер, Кудайдын ушундай бир жараткандагысы бир чети таң каларлык көрүнөт. Анткени жерде топурак жыгылай калбай калгансып, ал ошол адамдын бир кабыргасынан жаратты. Бул жаратылуу жөнүн болгон эмес. Албетте ошол үй бүлөдөгү биримдикте ынтымак болуш үчүн Кудай ушул нерсени башынан эле ушунчалык пландаган, максат койгон. Ал максат кандай эле? Аялды эркектин баш сөөгүнөн же болбосо бут сөөгүнөн жаратып койгон жок. Баш сөөгүнөн жаратканда, эгерде басынтып койбош үчүн, бут сөөгүнөн жаратканда тепсинтип койбош үчүн Кудай ошол нерсени билген. Жүрөгүнө жакыныраак, анын калкалоосуна, эркектин калкалоосуна жакын болсун, аны сүйсүн деп жүрөгүнө жакын кабыргадан жаратты. Бул деген сөз, бул тыянак жыйынтык, ушунчалык сонун жыйынтык. Биз бул нерсени дагы терең түшүнө биле албайбыз. Бирок Кудай ушул нерседе ар бириңиздерге ачып берсин.